Когда сюда приехали, где дети, так они сразу же построили детский садик, школу и организовали колхоз «Новый путь». Өзіңіздер ойлап көрсеңіздер, ушундай алыста жүрүп, анан өзүнчө контрреволюциялык уюм түзүп, анан совет бийлигине каршы аракет жүргүзүш бул жөн эле бир мындай абсурд катары карасак болот да. Всех несогласных, всех не так думающих, они должны быть уничтожены. Или физически, или морально. То есть это принцип тоталитаризма. Ата-энелердин сөөктөрү, туугандардын сөөктөрү кайда калганын билбейбиз. Кайерге көмүлгөнүн да билбейбиз. Кинолордон карап отурсак, аларды көмгөн эмес. Вагондон абед тапсырак кылган жерден кылса кылып кылбаса, вагондо токтогон жерден сүйрөп биттин өлгөндө гана кылып отурушты. Бир айыл болуп турмакпыз да. Бир айыл кырылып кеткен да. 40-тан эсептегенде. Я говорю, а что ты плачешь, папа? Он говорит, потому что я больше не сын врага народа.